Анан ол жерде сиздердин итиңизди көрүп, ошол согуш болуп атканда иттериңиз каякта эле? Бу иттерге да мызычуу жагабы экен, жакпайбы экен? Жакпайт. Иттер, короче, жок болуп кетти да, вообще. Ошо согуш башталганда жок болуп кетти. Жок болуп кетти, вообще чакырам, чакыр таппайсың да. 2 күндөн кийин битта таптым да. Бири агылда жаткан экен, кирип алып чакырсам чыкпайт. Бири ояктан келди, аны секин жөрмөлөп. Олорго эм жакпайт экен да. Демек, айбаттуу болгон ушундай чоң иттерге дагы мына ушул ызычуу жакпай турган болсо, инсан бул дүйнөгө ибадат кылыш үчүн келген инсан кантип анан согушту жакшы көрсүн? Енді мен неме дейт элем, мен Алла Тааладан айтамки, ушу тажик туугандарга мана бизге таныткандай Алланы таныtsa, ушу мусулмандык каны, жаны, малы мусулман үчүн арам экенин билселер, жакшы болмок да. Енді айткан го мусулмандын каны, жаны, абыройу бардыгы арам да. Азыр бу жерде мен могу алып кеткенге мен эмесмин, капа эмесмин, алып кетти. Бирок тозокту отун жегендей жерде. Бул аны мисалы үчүн азыр ушу чоңдору болобу, короче, канча адамды күнөөкөр кылып койду да. Түшүнбөгөндөн келип тоноп кетишти олар. Бул олду давай деп салды. Күнөөкөр битте, бирок канча адамды шерик кылды да өзүгө. Азыр уурдаган, тоногондор бар, аткандар, өлтүргөн жакшылыкка барат дейсиз. Эки мусулман урушуп кетсе дейт, эки мусулман урушуп кетип. Бирок бирөө келди, кeendi, болду, жарашайлы десе. Бирок экинчиси жок, урушабыз деп туруп, экөө тең өлүп калса дейт. Бирок жарашайын деген адам жаннатка кетет дейт. Жок, урушам деген адам дозокко кетет дейт. Бирок экөө тең мусулман. Көрдүңүзбү? Ушундай кыйынчылык оор болсо дагы Алланын тагдыры деп мен садака кылдым деп мына ушундай жылуу маанай кылып өзүн позитив алып жүрөт. Демек, бул дүйнө жалган дүйнө, кыска дүйнө. Не болот экен да, Аллах тааныгандан кийин сабыр кылат экенсиз эле айтат го. Биринчи сабыр болот. Кийингиси эгер дуа болдур, кийин сабыр кылсаң, сабыр болбой калат экен да. Неме болсо ham бизге инна лиллахи инна илайхи раджиун деген бизге енді алеги сәл таныш болуп калган да. Киямататул аза баягы бул кыйынчылык келген учурда сабыр кылган чыныгы сабыр. Ана рахмат. Кийин мен ушинтип